Сооротуучу Кудай. 26-ноябрь. Билимдин эки деңгээли бар. Теориялык жана практикалык. Теориялык бөлүгү бул бизде бир нерсе тууралуу маалыматыбыз бар дегендик. Бул акыл. Экинчиси жашоодо практикалык түрдө колдонулган билим. Бул акылмандуулук. Накыл сөздөр китебин карасак, анда практикалык билим тууралуу көп айтылат. Жекече жашообузда үй бүлөдөгү мамилелер, жубайлардын ортосундагы мамиле кандай болуш керек, балдарды кандай тарбиялаш керек, байлыкка болгон мамиле кандай болуш керек, күнөөгө карата көз карашыбыз кандай болушу керек. Бул Кудайдын алдындагы жашообуздун практикалык жагы. Накыл сөздөрдө мындай деп жазылган: акылмандыктын башталышы Теңирден коркуу, ыйык Кудайды таанып билүү акыл. Башкача айтканда, акылыбыз менен Кудай тууралуу маалымат алып, аны таанып билебиз. Акылмандуулук болсо, ошол алган маалыматтардын негизинде Кудайдан коркуу менен күндөрүбүздү өткөрүү, Кудайдан коркуу жана аны урматтоо менен коштолгон практикалык билим баарыбызда болуусун каалайм.